Жүздөгөн адамдарды майып кылып 19 жаштагы Үмүтбектин өлүмүнө себепкер болгон, мамлекетке миллиондогон чыгым алып келген Октябрь революциясы максатына жеттиби? Активисттер 2020-жылдын 4-октябрында өткөн парламенттик шайлоого талапкерлигин койгондордун көпчүлүгү азыркы депутаттар экенин айтып, алардын дале мыйзам чыгаруу бийлигинде отурууга моралдык укугу жок дешет. Мына жумасына эки эле жолу келип кол койгону келет. Мына ушул аркада турган депутаттар мурдагы бийликти, президентти каматты. Кантип жанына жүрүп кошоматчылык кыла берип, ой сиздики туура, эл сизди колдойт деп атып анга түртүштү. Экинчисин кубалатышты. Кантип кубалаттырды экинчисинде? Булар аркадагы депутаттар президенттен добро алышты. Шайлоону биз өткөзүп берели деди. Ошо биримдик менен Мекенин партиясы. Эми ал президент деле жаман ой жок, мейли элдин наразылыгы жок деди. Анан барып алып от президента мы добро получили деп туруп элди канын ичти. Элдерди сыздатты, анан кийин келип тополоң болуп могу жерде адамдар өлүп, канчалаган жаш балдарыбыз көздөрүнөн ажырап отурат. Митингге чыккандар шайлоо мыйзамын өзгөртүүнү талап кылышат. Алардын пикири боюнча, депутаттардын шайлоо кампаниясы мамлекеттен төлөнүшү керек. Дал ушундай жол аркылуу гана бийликке, эл жерге ак кызмат кылууга даяр. Таза адамдар келишет дешет. Мен эмне себептен инаугурациядан кийин чыккым келбеди? Ошо жамандыкты баштап эле коеюн дедим. Инаугурациядан кийин ушунчалык өзгөрүү болсун, жашообуз митинги жок жашоо улансын. Бийлик эмес, бейпилдик келсин. Жакырчылыктан кутулайлы. Канчалаган уул кыздарыбыз мигрант болуп көчөдө жүрөт, талада. А биякта калгандарыбыз кредит болуп, кредитке башыбыз тыгылып, кул болуп жүрөбүз. Мына ошол нерсени айтып коеюн. Мына бийлик үчүн жан келаткан президенттин айланасына бай кошоматчылар көзүн жаап койот экен. Сизди элдин баардыгы сүйөт. Баардыгы жакшы деп атып элечи. Анан бир экөө чыгып калса, ал сволочь жөнүндө бийлик үчүн жумуш керек ага деп булар сырткы жашоо менен үзүп койт экен. Өздөрү ойлосо болот, кара курсагынын кайгайы менен эле эл журтту уялтып койду. Мен бир нерседе Байман Раматылык, Байман Эркинбаевдин эмеге койгон программасын укканда, кыргыз элин пособие, пенсия менен эле багып алып, талага тентитпейт деген программасын укканда аябай таң калганмын. Жер-жердеги эле ушул эмелерди каздырбай туруп ошонун үстүнөн алып алып жашаганга болот деген программаны айтып келген. Азыр эч ким ошону айта албай атат да. Акцияга чыккандардын талап пикирлерине байланыштуу Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев Наждак KG маалымат сайтына төмөнкүдөй пикирин билдирди. Бизде ноябрь айында атайын мыйзам кабыл алынып, мен ошого каршы болгом. Азыр тарткасак эми толк болбойт, себеби жаңы конституцияны мына келе атат, азыр сунуштап атышат. Жаңы конституция кабыл алгандан кийин эми референдум болот. Референдумдан кийин дагы мыйзамдарды ылайыкташтырыш керек да. Ошол эле 90 депутат болсо, кайсы кандай шайлоо өтөт, кайсы эрежелер менен андай кылбасак, азыр эле уже мына азыр эле шайлоого кетсек, анда өтө тоңгуюк болуп калат да. Ал ортодо экс-президент Сооронбай Жээнбековдун жаңы шайланган президент Садыр Жапаровдун инаугурациясына чакырылышына каршы болгондор да чогулушту. Акцияга чыккандар Жээнбековду пандемия учурунда адам өлүмүнүн саны көбөйүп кеткенин айыптап, анын бир тууганы Асылбек Жээнбеков экөөнү камакка алууну талап кылышты.